Кыргызстандагы эң уникалдуу птицефабрикага келдик. Азыркы тапта монун ичинде деген 13.000 тоок бар. Бул ыкмага кайсыл тооктун түрлөрүн бакса болот? Бир эле адам карап жетишип ошого үлгүрөт. Жагымда пол менен сетканын ортосунда бир 60 сантиметрдей бар экен. Майдаланып, бул жагында эле карасаңар бул кукуруза эле да, мындай кадимки эле жүгөрү. Бул жакта жалпы канча килограмм же тонна продукция бар? Бизде рынок өтө бош, ошондуктан бул бизнес менен иштесе болот. Канча акча мындай минимально баштаганга керек да биякта? Жакшы подход болуш керек да, серьезный подход болуш керек. Демек заманбап подход болуш керек. Заманбап. Кыргызстанда негизи тоок багуу системасында эки түр бар. Биринчиси биздин дыйкандарыбыз үйүндө багат, экинчи система бул чоң птицефабрика. Ал эми биз Кыргызстандагы эң уникалдуу птицефабрикага келдик. Бүгүн биздин назарыбызда Ислам байке бизге ушул птицефабриканын жаңы ыкмасын көрсөтөт. Ислам байке, assalamu алейкум, кандайсыңар? Бул жакта бизде суроо бар да, бул эмне тоокто, анан эмне үчүн ушул система Кыргызстанда жалгыз система болуп саналат? Бул эми негизги бул система деген өзү негизи Европадан келинген, Европадан алынган. Бул тооктун багышынын бир проблемасынан деген айрыласың да. Тоок максимально таза болот. Астындагы, например, жем жегенден кийин заарасы, ошонун баарысы деген ылдый түшүп кетет да. Ошондуктан тооктун деген жүнү, эмесинин баарысы, денеси деген таза болгондуктан ушул ыкманы биз көрүп, анан мындайча айтканда, как бы колдондук да. Буга чейин эл катары эле бизде напольный система колдонулчу, то есть үстүндө же стружка төшөлөт, же саман төшөлөт, же жанагындай рисовый шелуха деп коет да, күрүчтүн шелухасы. Ошолорду колдончубуз. Анан бара мындайча айтканда изилдеп отуруп, өзүбүз көрүп, зарубежный фабрикалардыкы кандай экен, например, мындай система деген Казакстанда азыркы тапта бар, Шымкент областында да, Өзбекстанда дагы куруп атышат, уже жаңы ыкмалар менен. Мындайча айтканда бул деген акыркы системалардын бирөөлөр багыштын же нисушка болсо деле, нисушка деле колдонуп атышат да, муну делечи, в принципе. Көбүнчө деген ушуну деген бирөөлөргө колдонот, анан бирөөлөрдүн ата-энесине колдонот бул системанычы. Ошондуктан азыркы тапта Кыргызстан боюнча ушу бизде биринчи болуп алып келдик. Кудай буюрса, где-то бир жыл болду да муну колдонгонубузгачы. Бир жылдан бери эксперимент кылып, көрүп, каякты где улучшать этип, анткени бул любой нерсенин деген жаңы келгенде деген өзүнүн бир жакшы жагы бар, где-то недоработки бар, мындайча айткандачы. Ошол жерлерин байкаштырып атабыз, анан ошого жараша улучшать этип атабыз да өзү биякты цехтин ичин. Билесизби, дээрлик Европа өлкөлөрүнүн баарын эмне бириктирет? Бул сырга болгон сүйүү. Францияда, Италияда, Швейцарияда сыр жөн эле тамак эмес. Бул жашоо образы. А биздечи? Биз дагы деле сырды кошумча нерсе катары көрөбүз. Чынында болсо, сыр абдан пайдалуу азык. Табигый сырда белок, кальций, витаминдер көп. Эртең мененки тамакка да же жөн эле закуска жасаганга ылайыктуу. Жакшы жери, Кыргызстанда да мыкты өндүрүүчүлөр бар. Алардын бири Dairy Spring компаниясы. Бул компания таза сүттөн кошумча химиясыз сапаттуу сырларды чыгарат. Dairy Spring компаниясында 17 түрдүү сыр бар. Катыганынан баштап жумшагына чейин. Ар бир адам өз каалаган даамды таба алат. Ошондуктан жөнөкөй нерседен баштайлы. Dairy Spring компаниясынын сапаттуу сырлары менен даамын татып көрүңүз. Өзүңүзгө жакканды табыңыз. Жана сырды күн сайын ырахат менен жана пайдасы менен жейли. Бул жакта азыр канча тоок бар?
Анан бул эмне деген порода? Азыркы тапта монун ичинде деген 13.000 тоок бар. 13.000 тоок, породасы Рос 308 болот. Бул жумуртка негизи бизде Кыргызстанда деген мындайча айтканда көбүнчөсү чет өлкөдөн алып келебиз да. Бул пародан алсак, буну деген биз Өзбекстандан алып келгенбиз. Өзбекстанский жумуртка болот. Бияка алып келип, бияктан чыгарабыз и андан кийин уже посадка кылабыз да. Бул тоокторчу эмне оорулар менен ооруйт, анан эмне дарылар менен дарылайсыңар да буларды? Тооктор канаттуулардын баарысынын өзүнүн оорулары бар. Бул тоокто алсак деген көбүнчө мындайча айтканда фермерлер постоянно сталкиваться этип жүргөн, мындайча айтканда. Бул деген инфекционный бронхит, гамбара оорусу, птичий грипп дегендер бар. Как бы основнойлору да, бул Ньюкасл оорусу бар. Ушу основной оорулар менен ооруйт. Биякта эми жөжө чыккан маалда ошол ооруларга каршы вакцина кылынат да, өзүнчө. Ал вакцина кылынган соң андан кийин уже только иммунитеттин поддержка түрүндө витаминдер көбүрөөк берилет да. И определенный дарыларга жараша деген эмелер бар да, баягы өзүнүн мөөнөтүндө өзүнүн дозировкасы болот. Ошо дозировкасында деле экиге бөлүнүп кетет да. Дозировка дегенде профилактика түрүндө берилет, же болбосо эме түрүндө берилет да, баягы тоок уже ооруп калса анда дарылаганга туура келет да. То есть дозасы уже көбүрөөк болуп ошентип берилет. Бирок основной биз биякта только профилактика түрүндө алдын ала берип турабыз. Ал мындайча айтканда дарындагы тооктун денесинен чыгып кете турган мөөнөтү бар да. Эң максималдуу эрте чыга турган ошолорду беребиз. Анан забойго кетердин алдында сөзсүз деген бул выдержка болуш керек. Дары дермак берилбейт ужечи. Баягы тоогуң оорубаса эле да. А так как бы ушул эле да, основной ушул. Демек, эт таза болуш үчүн буларды соёорго чейин сиздер дары бербейсиңер. Бул ток бизде деле эмес, бул негизи эле общий мировой практика десек болот да. Соёордун алдында деген ошо дарылардын чыгып кетет, денесинен чыгып кете турган мөөнөтүнө жараша берилип турат да. Ошол уже например, определенный дарылар 3 күн ичинде чыгып кетет. То есть профилактика түрүндө бердиң, ал деген ошону ичти, 3 күндөн кийин уже денеси таза болот да. Ошону деген биз аябай карап көзөмөлдөп турабыз да. Чтобы элге, биздин потребительге деген аягында таза тоок жеткендей болчу. Биздин күйөрмандарыбызга айтып кетели, азыр августтун башы эшик кадимки эле үсүп атат. Эшикте болжолу менен бир 35-40 градус чамасындай. Бирок биякта салкын экен да. Ушул кандай температурный режим керек тоокторго? Температурный режим боюнча айтсак, бул, например, жөжө кезинде биринчи суткада бияка посадка болгондо деген 30 градустан кем эмес, 35 градустан ашык эмес болуш керек да. То есть бул деген тоокко деген, точнее жөжөгө деген эң максималдуу комфортный температура болуп саналат да. Ошондуктан деген андан кийин соң уже баягы чоңоюп өскөн сайын булар өзү денеси ысык болот, ысыкты көп чыгарат. Анан посадкадагы мындайча айтканда аябай жыш болсо, анда помещениянын ичи да аябай ысып кетет да. Бул сырткы температурадан да сырткарычы. Ошондуктан деген биз максималдуу түрдө деген биякты тоже автоматизировать этип, охладительный панелдер бар. Ошондуктан деген бул тоокторго максимально комфортный условия кылыш керек да. Өтө ысык болсо булар да баягы акактап, мындайча айтканда киши катары эле суу ичип калат, жем жебей калат. Анда кайра эле өсүштөн сен артка кетесиң да. Если өтө суук болуп кетсе дагы булар бүрүшүп бири-бирине жабышып, кайра эле жем жебесе кайра эле сен артка калып кетесиң да өсүшүнөнчү. Ошондуктан деген максималдуу түрдө өзүнүн графиги болот. Кандай багышты, канчанчы суткада, канча температура болуш керек экен да. Ошонун баары ушу биз постоянно карап турабыз да ушун үчүнчү. Демек уктуңар, тооктор адамдардай эле
өзгөчө условия бар керек багыш үчүн. Биздин каналыбызга катталгыла, колокольчикке баскыла, эмки биздин чыгарылыштарды көргөнү унутпагыла. Өзүңөр көргөндөй эле могул жакта бизде сетка турат. Анан сетканын ылдый жагында пол менен сетканын ортосунда бир 60 сантиметрдей бар экен. Ислам байке, бул чарбадачы канчалык түрдө бүт баары автоматташтырылган процесстер? Биякта процесс өзү негизи основной бул тоокко байланыштуу. Можно мындайча айтканда бир 90% десес болот го дейм да. Анткени деген жем биякта, например, бул сарайга деген бир эле адам карайт да. Бир эле адам карап жетишип ошого үлгүрөт. Анан деген биякта, например, могул эле кормушкаларды алсак, бул полностью автоматизацияга деген бир киши деген подачаны деле жемди деген салып коет да. Азыркы тапта дагы азыр бизде бир аз көйгөй бир проблема болду. Негизи автоматизацияга байланыштуу деген жем деген силосный яма деп коет, чоңчу. Ошо силосный бункер. Ошо силосный бункер сыртта туруш керек да. Сыртта тургандан кийин ошо менен мындайынан келип ушул могу бункерлерге түшүрүп берет, ички бункерлерге. И бул бункерлер уже бияка раздача кылып берет. Бизде ошол мындайча айтканда бир аз проблема болду, анткени сыртка кое албадык да. Биз ушул могу дубалдын аркасында койдук. Анан азыр башкача система кылып атабыз, биякта автоматизациясынчы, жемдин подачасы менен да. Калганы болсо эми уже биякта суулары биякта, например, Еврокубту колдонобуз. 2 Еврокуб турат. Полностью бөлүштүрөт сууну, дарысы болобу же жанагындай витаминдери болобу, ушу Еврокубтарга куюлуп, өлчөп өзүнүн нормасы менен профилактика түрүндө берилет да. Могул жакта дароо көрсөтүп кетели. Бул жагына ошондо жем келет. Жемдин келбети моундай. Андан кийин ушул эле система менен ичинде шнек да, ошондо. Ичинде шнек болот, спиральный шнек болот. Ошол шнек автоматика тияктан пульт управлениядан команда бергенде, ал шнек өзүнүн убактысы менен тартып, анан жемди ылдый түшүрүп берет кармушканын өзүнүн ичине да. Ошондо бесперебойное питание, бесперебойное суу бар. 24 саат. То есть 24 саат мындай жеми, суусу алдында болбосо, биз акыркы результатыбыз мындайча айтканда толук кандуу болбойт да. Анткени деген эртерээк союп баштаган соң бизге максималдуу түрдө деген ушунун баарысы тооктун көз алдында болуш керек. Анан биякта дагы өзүнчө биздин фермерлерге айтып коеюн. Система кормления менен поениянын дагы өзүнүн деңгээлинде, тооктун деңгээлинде баягы жайгашыш керек да. Мындайча айткандачы. То есть, например, мына азыр тоок жеп атабы, төшүндө болуш керек да. Төшүнө теңдеп туруш керек. Суусу болсо мындай бир аз тоок созулуп ичкенде бир аз өйдөрөөк болот да. Ошонун баарысын контролдоп, ошонун баарысын караган, ушу могу жем-семди салган бир адам ушул цехке жетишет. Ислам байке, могул жактачы суроо эмнеге могул тоок менен могул тооктун айырмасы чоң болуп атат да? Бул 2 эсе чоңураак го да мындан. Бул негизи генетика да, генетикага байланыштуу. То есть биякта деле мындай айтайын да, тооктун баарысы дүркүрөп бирдей өспөйт. То есть алдыга кеткендери бар. Сен алып келип туруп баксаң деген баягы максималдуу түрдө бат алгандары бар. Эң астында жүрүшөт да алар деген. Андагы саны азыраак болот да, общий жалпы проценттен алсаңчы. Орто менен өсүп келаткандары бар. Бир аз отставаниясы дагы болот. И ушундай монда майда чүйдөлөрдүн баарысы бул деген уже генетикага байланыштуу дейт да. Техника, технология дейбиз. Бул атайын шток экен. Бул эмнени көрсөтөт, Ислам байке? Бул основной жанагы автоматизациянын щитогу да. Могулардын баарысы температураларды көрсөтүп турат. Температура дегенде бул баягы ичиндеги абанын даражасын көрсөтөт да. Плюс биякта управлениясы деген жанагы отоплениянын управлениясы болот. Мореки щитокты алсак, бул как раз таки эменики да, полностью кормушкалардын управлениясы бул кетет. Анан биздин эң акыркы
мындайча айтканда новшествобуз мындай панель датчиктер алып келдик. Биякта аммиактын процентин, углекислотанын процентин и кислородду полный көрсөтүп турат да. Погрешности дагы баягы датчиктердин датчиктерге байланыштуу болот. Ар кандай бар баягы жакшы сапаттуу болсо, анда там эң минималдуу түрдөгү погрешность болот да. Морики датчикти деген бизде азыркы тапта айтканда, по-моему, 1%ке чейин эле да погрешностьчи максималдуу так көрсөтөт. Муну эмнеге койдук? Анткени деген бул тоок жем жеген соң жанагынча көп жем жейт да. Бул 45 күн ичинде 4,5 килограмм жем жеп чоңоюп өсүп кетет. Баягы заарасы чыккан соң ал деген жерге түшкөндө андан деген аммиачный газдар чыгат да. Ошо аммиачный газ деген птичниктин ичинде өтө көп болуп кетсе, же, например, система вентиляция туура эмес болуп калса, аммиачный газдын көбүрөөк болсо, бул тооктордун өсүшүнө, анан мындайча айтканда өлүшүнө дагы бир чоң себепкер болот да. Ошондуктан деген биз азыр ушу контролго ушул датчиктерди жаңыдан койдук. Бияктан полностью карап турабыз, канча процент кислород бар, общий ичинде канча процент аммиак чыгып атат. Эми азыркы, например, показательде биякта влажностька чейин көрсөтөт. Бул жагы влажность, бул жагы температура. Бул уже показатель аммиактар, морикилер, углекислота канча и кислород канча процент. Демек ичинде азыр аммиак такыр жок, Азыр так вообще жок да. Бирок чын эле жана ичинде жүргөндө мындай аммиактын өзүнүн спецификалык жити бар го, ошол жит жок да негизи. Жити жок, максималдуу азыр ошо таза болуп, эми өтө эле жеңилдетти да мындайча айткандачы. Мурун деген ошо процентин баягы контролдой албайсың да, буга деген, например, тети вентиляторлордун баасы подвязанный болот да. Процент көбөйтсө деген анда вентиляторлор дагы уже мындай биринин аркасынан кошулуп иштеп кетет. Эми бияк мындайча айтканда тоок баккан цехтин ичинде деген мунун баарысын биз мындайча айтканда бир-бирден алып келип коюп келтебиз да. Сразу баягы профессиональный оборудование келген жок. Акырынан ошонун баарысын өзүбүз келип, кошуп, ошентип атабыз. Бирок фабричный, например, оборудованиялар бар. Аларда деле компьютер основной управлениясы бар. Анда мынчалык датчиктер коюшпайт да в целомчы. То есть бул это уже биздин өзүбүздүн мындайча айтканда идеябыз, өзүбүздүн ушуну ашырган мындайча айтканда долбоор болду да. Чисто для себя, да, чтобы знать. Өзүбүз үчүн да только. Азыр биздин күйөрмандарыбызга көрсөтүп кетели. Эң башында тигил жакта өзүңөр көргөндөй эле силосный яма бар. Аяктан кийин кукуруза могу атайын бункерге салынып туруп өлчөнөт. Салмагы бул жагын карасаңар, кээ бир адамдар ойлойт да, тооктор эмне үчүн бат өсөт деп, химия деп ойлойт, бирок өзүңөр көргөндөй эле бул жакта жөнөкөй эле кукуруза да, биз чоң жеп жүргөн. Андан кийин кукуруза бияка келип майдаланып, бул жагында эле карасаңар, бул кукуруза эле да, кадимки эле жүгөрү. Ама жакыныраак тартып койсоң, мына биякта кадимки эле жүгөрү да. Андан соң Ислам байке айтып кеткендей эле биздин кукурузабыз максималдуу түрдө бизге полезный болуш үчүн атайын гранула жасалат да, эгерде бир аз ысык экен. Анан аягында жанакы тякта көргөндөй эле гранулалар да, ыңгайлуу болуш үчүн эле. Эң негизгиси ар бир кичи ферма болобу, чоң ферма болобу, биякта акыркы продукцияны сакталып турган жери болуш керек да. Мындайча айтканда чоң холодильник болуш керек. Ошо биздин холодильник биякта болот. Ичинде продукциябыздын баары ушунун ичинде болот. Басып көрсөтсөм болот да силерге. Азыр кээңөр билбейт го, ичинде -20,
Ошон үчүн бат келип тартып чыгалы да. Биздин продукция мына ушундай стеллаждарга жыябыз полностью. Тоңдурулганда пакетке пакеттерин олтуруп, ушинтип жазап, уже бияка жыйып коебуз. А биякта дагы эң негизгиси уже сортировка болунган, ар бир веске байланыштуу. Чоңураак, кичирээк болот. Клиенттерге баягы удобный, максималдуу түрдө удобный болуш үчүн да. Достор, өзүңөр көргөндөй эле продукция жерде жатпай мондай полкаларда турат. Ар бирөөнүн салмагы кандай? Канча болот? Бул мен башында айтып кеткендегидей эле салмактар бөлүнөт да. Эң башында айткандагыдай эле бөлүнүшөт. Веске жараша кылабыз. Вестер деген жанагындай эле 1 килограмм 200 ал өзүнчө кетет да. Булар болсо дагы 1 килограмм 200дөн 1 килограмм 600гө чейин булар деген только эмеге кетет. Грилге кетет. Грилде эле алышат. Калгандары болсо уже веске 1,6дан 2 килограммга чейин өзүнчө кетет. 2 килограммдан 200гө чейин тоже өзүнчө бир сатылат, бөлүп коебуз. И 2 килограмм 200дөн ары жогору деген эме алып коебуз. Бөлөбүз да. Сандап, буттап, крылышки, бедро голен кылып. Бул жакта жалпы канча килограмм же тонна продукция бар? Азыркы тапта бул деген буга чейинки партиябыз болчу. Божомол деген муну деген только бухгалтерия менен айтпасак азыр точно анткени күнүгө сатылып турат. Ошонуп турат, ошону байланыштан так маалымат айта албайм да. Бул тоокту биздин кечиресиз суу экен көрөрмандарыбыз каяктан таба алат? Эгерде ушу бышырып жегиси келсечи ушул тоокту. Основной бизде деген Дордой Моторс'та ошакта өзүбүздүн точкабыз бар, ошол жерден сатабыз. Дордой Моторс'ка келсеңиз болот. Андан сырткары башка магазиндерге апарып жеткизип турабыз да. Упаковкасынан көрсө таап алсаңыз да. Демек ошол магазиндин адресин ылдый жакка таштап коебуз. Эгерде кааласаңар барып сатып алып жеп көрсөңүздөр болот. Пицца менен алектенейин деген адамдарга эмне кеңеш бере алат элеңер? Интервью боюнча эң оорураак вопрос ушул болду го дейм. Эми эң жакшы, эң баштан баштайм десе, бул жерде мындайча айтканда подход да, орусчачы. Баягы бизден баягы кыргызча колдонгонду ыкмаларды жакшы көрөт да. Бирок тоок аны жактырбайт да. Өзүнүн нормасы бар, өзүнүн нормалары менен жасаш керек. Если даже ушундай автоматизированный болбосо деле, ручной кормление болсо деле, ошонун баарысын нормага ылайыктап анан жасасаң ошондой результат аласың да. Ошондуктан мен өзүмдүн мекендештеримди эмнеге чакырам? Коркпош керек. Бул тоок сектору деген бизде Кыргызстанда акыркы мына бир 3-4 эле жыл болду да. Өнүгүп атканыначы. Ошондуктан деген коркпой азыркы тапта ушу бизнеске иштейин десе, келип иштесе болот. Но жакшы подход болуш керек да, серьезный подход болуш керек. Демек заманбап подход болуш керек. Заманбап, да. Өзүнүн нормасын аткарыш керек да. Ошол. Анан акыркы суроо бул жок. Предпоследний вопрос. Мисалы бир кардарыбыз бизди көрүп, мен да тоок фермамды ачам, мен да ушу менен алектенгим келет деп айткандачы, канча акча мындай минимально баштаганга керек да бияктачы? Эми биякта деген негизи таяктын эки аягы бар дегендей эле болот да. Анткени деген буга эң биринчиден помещение. Ал адамдын помещениясы канча квадратура, ошого жараша биз эсептейбиз да, например, мынча посадка болот. Минималдуу түрдө 1 квадратный метрге 10 штук тоок батат. Максималдуу түрдө ошол эле 1 квадратка 18 тоокко чейин отургузсаң болот да. Анан ошондуктан деген ал деген ошо кардардын кандай помещениясы бар, кандай деңгээлде, канча жасаш керек, балким баягы эми азыркы тапта жаңы салам десең, жаңы проект менен анда жердин дагы ошо алыстыгы канча, анткени биякта логистика көп нерсени чечип коет. Жемди ташып келишиң керек, например, да. Салышың керек. Салганда да проектке жараша ошо ылайыктап салабыз. Если өзүнүн даяр зданиясы болсо анда аны кайра
переделка кылыш керек да. Система вентиляция, паение, там приточка дегендердин баарысын ошону кылып чыгыш керек. Анан ошонун баарысын эсептеген соң андан кийин бир определенный бир сумма чыгат да. А мындай эле шар айтыш өтө кыйын болот да. Анан эң акыркы суроо ушул тоок чарба секторунун келечеги кандай болот? 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин канчалык биз өзүбүздүн ушул секторда потолокко чейин жеттик да, тоок өстүргөндө? Эми чынында айтканда Кыргызстанда тоок сектору эми өнүгүп келатат деп айта алам. Мунун баягы келечеги азыркы тапта дагы кең десек болот. Если биздин мамлекеттин статистикасына алсак, то азыркы тапта бир 19-20% пайызды биз эми өзүбүз чыгарып атабыз да. Калганы деген чет өлкөдөн келет. Ошондуктан баягы биздин рынок достаточно чоң. Эми баягы өзүбүздүн өлкөбүзгө салыштырмалуучу. Анан бул биринчиден, экинчиден деген бул пищевая безопасность деп коет эмеспи? Ошого байланыштуу бул дагы мындайча айтканда дагы колдоп, өнүгүп өсө турган бир горизонту бар да, астыга кете турганчы. Анан сиз айтмакчы 20 жылдан кийин десеңиз, 20 жылдан кийин мен азыркы таптагыдай кирип, өстүрүп, чоңойтуп, определенный бизнес катары кылып, бизнес модели катары кылып, анан ошо менен кармап калам дейин десең, 20 жылдан кийин ага мен оюмча уже мындайча айтканда кыйыныраак болот да. Ал тапка чейин уже биздин рынокто основной игроктор өзүнүн нишасын кармайт, өзүнүн объемун кармайт, и дальше уже кыйыныраак болот. Азыркы тапта пока бизде рынок өтө бош, ошондуктан бул бизнес менен иштесе болот. Мардактуу достор, бүгүнкү жаңы чарба долбоорунун чыгарылышы ушундай болду. Ылдый жагына комментарий жазгыла, балким кызыктуу темалар бар. Ошол темаларды калтырып кеткиле, балким дал ошол теманы эмки чыгарылышта тартабыз. Сиздер менен жаңы чарба долбоору болду. Комментарий жазгыла, лайктан баскыла, анан биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Баарыңыздарга салам.